Kesilişte qaysı una birinci olup жүрөт? Hazır bul жерде сүрөттү карасак, kesilişte 3 una турат. Анан ар биринин алдына стрелка түрүндө багыттары көргөзүлгөн, кайсы жака жүрүш керек экендиги. Анан суроо кандай болуп атат? Kesilişte кайсы una биринчи болуп жүрөт? Аны кантип билебиз? Оң тараптагы жол белгиге карайбыз. Азыр оң тарапта ак унанын оң тарабындагы негизги жол деген белги турат. Демек ак уна негизги жолдо экен, анан анын төмөн жагында доска, табличка эмнени билдирет эле. Эгер негизги жол kesilişte оңго же солго бурулган болсо, анда кара сызык менен көргөзүп коет. Азыр кара сызыкты карасак, солго бурулган. Демек, азыр бул жерде негизги жолдо ак уна жана көк түстөгү жеңил уна. Ал эми трамвай экинчи саражал жолдо. Ошондо азыр бул жерде ким биринчи жүрөт? Азыр көк уна биринчи болуп жүрөйүн десе, ак уна оң тарабынан келип калат да. Жолдордун даражасы бирдей болгондо оң тараптан келген унага жол берилет. Ошол себептен бул жерде ак уна биринчи болуп жүрөт, анан экинчи көк уна жүрөт, анан үчүнчү трамвай жүрөт. Ошондо kesilişten ким биринчи өтөт дегенде ак уна деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.